Саламатсыздарбы? Бүгүн биз бизнес WhatsApp тууралуу үйрөнөбүз. Ал үчүн биз Play Market'ten бизнес WhatsApp'ты көчүрүп алабыз. Установить. Бизнес WhatsApp'ты көчүрүп алганыбыздан кийин аны ачып, номерибизди жазып киребиз. Принять и продолжить. Номерибизди жазабыз. СМС келет. Код менен. Разрешить деп полностью. Соглашение берип, WhatsApp'ты ачып алабыз. Восстановить. Номерибизди жазып кирип алганыбыздан кийин моминтип уже компаниянын атын сурайт. Биз бул жерге компаниянын аты дейт. Автоворонка, таргет, обучение деп жазам. Далее использовать. Мынакей менде бизнес WhatsApp ачылды. Бизнес WhatsApp'тын өзгөчөлүгү эмнеде? Бизнес WhatsApp'та сиз жаңы клиенттерди, сизге жаңы жазган адамдарды, же болбосо сизден товар алган адамдарды бөлүп алсаңыз болот фильтрда. Новый клиент. Мынакей новый клиенттер булар. Мендеги эмне дагы карап көрөбүз. Консультант уже мен окутуп аткандарым. Азыр мен WhatsApp'ты кайра өчүрүп кайра алганыма көп өчүп кетти. Бизнес WhatsApp'тын дагы бир өзгөчөлүгү, сиз настройкадан каталог кошсоңуз болот. Инструменты для бизнеса деген жерден. Профиль компания. Бул жерге компанияңыз тууралуу маалымат жазасыз. Каталогга сиз бул жерге акцияларды коюп койсоңуз болот. Ссылкасы менен же болбосо бирден товарларды коюп астына описаниясын жазып койсоңуз болот. Жана бул жерде баягы если сиз ишиңиз болуп калып, адамдарга жооп бере албай калсаңыз, сиз бул жерге автоматически жооп калтырсаңыз болот. Отправить сообщение, нет на месте деп мына галочканы жандырып коюп, кнопканы сиз бул жерге өзүңүз текст жазып койсоңуз болот. Саламатсызбы? Учурда мен ордумда жокмун. Саламатсызбы? Учурда иштер менен бош болбой жатам. Бошогондо албетте жооп берем деп ушундай СМС калтырсаңыз болот. Сохранить. Приветствие калтырсаңыз болот. Биринчи жолу жазып аткан адамга, мынакей менде уже даяр бар. Саламатсызбы, атыңыз ким, кай жерден болосуз деп приветствие коюп койгонмун. Если мен жооп бербей калсам, автоматически телефон бот өзү жооп берип коет. Бизнес WhatsApp'тын өзгөчөлүгү ушунда. Жана быстрый ответ койсоңуз болот. Мисалы үчүн кандай акция болуп атат деген болсо, сиз акция деген сөздү кошуп койсоңуз болот. Мен каталог билейин дедим да, каталог жөнөтүп коючу дегендер көп болот го. Ошонго акция, каталог деп ошол сөздөрдү, ключевой сөздөрдү жазып койсоңуз болот. Адам сизге ошол сөздөрдү кошуп СМС жазып атканда телефон бот автоматически ага жооп берет. Плюс ярлыкка сиз ар кандай белгилесеңиз болот. Мисалы үчүн новый клиент, жаңы клиент сизге кимдир бирөө биринчи жолу жазып атса, компания тууралуу, иш тууралуу билейин деп аткан болсо, бул галочка менен белгилеп койсоңуз болот.